Яндекс Таксинин ордуна биз өзүбүз элдик Яндекс Таксиге окшогон приложениябызды ачышыбыз керек, компанияны. Анткени эмнеге деген суроого Яндекс Такси күнүнө 7 миллион сом акча Кыргызстандан чыгарып кеткен. 7 миллион сом приблизительно. Айына 210 миллион сом. Доллар менен эсептегенде 2,5 миллион доллар. Тилекке каршы бизде компаниялар бар Кыргызстанда такси, бирок Яндекс менен телеше албай атат. Анткени Яндекс аябай бир чоң миллиарддык компания. Яндекстин капитализациясы 29 миллиард доллар. Кыргызстандын ВВПсы 11-12 миллиард доллар да. Биз кичинекей эле компанияга жетпей экенбиз. Тилекке каршы туруштук бере албайбыз. Бирок эл бириксе, эл биригип өзүбүздүн приложениябызды ачсак, жанагы Яндекс Таксиге кеткен 2,5 миллион доллар өзүбүздүн компаниянын чөнтөгүнө алмак, ошол компания Кыргызстандын көп көйгөйүн чечсек болмок да. Мисалы үчүн көчөдөн карасаңар, карындаштар, эжелер балдары менен калып калгандар, кайырчылар аябай көп да, көчөдө калып калгандар. Ошондой эле балдар ооруп чет мамлекетке акча таба албай чыга албайчат. Аябай көйгөй көп да, бирок 2,5 миллион доллар менен биз айына көп деген көйгөйдү чечсек болмок. Яндекс Таксиге окшогон приложенияны биз кантип ачабыз? Эгерде эл биригип, ишенип, бир 100 миң эл 100 сомдон 200 сомдон чогултсак, ошо Яндекске окшогон эле компания ачмакпыз, иштеп баштамакпыз. 1-2 жылдан кийин ал аябай чоң компания болмок да. Ошол көп деген көйгөйдү Кыргызстандан биз биригип эле чечип койдук да. Ошондой эле Лалафо бар, украинецтердики, ошондой эле Глово бар, жана тамакташкан, алар Европа жактыкы да, Францияныкы, ошондой Яндекстин ээси, по-моему, еврей болуш керек. Ошондуктан эгерде эл сознательно биригип ошол Яндекс Таксиге окшогон приложение ачып алсак, биз көп деген көйгөйлөрдү чечебиз да. Анткени эл бириккенде аябай чоң күч, эл бириксе аябай чоң прогресс болот да. Биригип эле, бири-бирибизге ишенип эле, өзүбүздүкүн ачып, өзүбүздүкүн колдонсок, биз көп деген көйгөйдү чечебиз. Жанагы 2,5 миллион доллар айына чыгып кеткен акча биз өзүбүздө калат. Эгерде жанагы чет элдик приложениялардын ордуна дагы басып, башка өзүбүздүкүн ачып алсак, анда 2,5 миллион доллар эмес, мен ойлойм, бир 5 миллион доллардай акча Кыргызстанга калат. 5 миллион доллар акча бул элдик болот. Эл аябай көп деген көйгөйүн чечип алат. Ошон үчүн биригишибиз керек.